Кадырлуу кечиңиздер менен. Мынакей Куланак айылынын татты шайыр апалар менен бүгүнкү экинчи чыгарылышында биргебиз. Анда алгач программабызды тааныштыруу менен баштап алсак. Келиңиз, бизде азыр шайыр апалардын жетекчиси аз эжебиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин апалар 12 апам бар, ушу апалардын жаңы эле биринчи бөлүмдөгү чыгарылышында 6 апам өз өнөрлөрүн тартуулап берип кетти. Ал эми ушу экинчи чыгарылышта ушул апалар өзлөрүнүн жашоодо болгон бир кызыгуусу, ушуга эмне болуп келгени, ушу шайыр апага кандай себеп менен эмне болуп ырдап келип калгандыгы тууралуу сиздерге жакшы бир көңүлдүү маанай тартуулайт деп ишенем. Мынакей ошонун баардыгын бизден азыр алдыдагы чыгарылышыбызда кенен таанышмакчыбыз, Келиңиздер, анда алгач эле өзүбүздү тааныштыруудан баштайлыкчы. Коңурбаева Гүлсалима, Каттапа шайыр апалардын тобунун мүчөсүмүн. Мурун азыр чоң энебиз да. Ооба, туура айтасыз. Мурун менде суу жагында иштеп келген. Көптөгөн игиликтерди жараткан. Ана биздин ушу топко уюштурганыбызга быйыл 5-жылга карап баратат. Абдан жакшы. Коңур апа Майрамкүл, Чөлбайына, мен да ушу колхоздун ардагы апаларым саанчы болуп иштеген ушчу. Андан жалаң малда жүрдүк ошо. Мал чарба жагында жакшы таптапа басына кошулуп ушу жакта кызмат эмгектенип келесиз. Апа келиңиз. Мен Бүкүнбаева Батма Төлеевна, өзүм мугалиммин, башталгыч класстардын мугалими болуп өмүр бою иштедим, тарбияладым дегенде, андан кийинки азыр тиги чоң эне болуп үйдө тарбияланып, анан ушул топко кошулуп, ушу топ менен чогуу ырдап бийлеп жүрөбүз. Мен болсо Абдырасулова Чынаргүл, ушул топтун мүчөсүмүн. Баягы жигитке 70 өнөр асты кылат, аялга 60 өнөр асты кылат дейт эмеспи? Андай мен бала кезимде трактор, механизатор болуп менен баштадым. Андан кийин окуп келип, кесиптик лицейде 20 жылдан ашык мугалим мастер болуп иштедим. Анан ара ортолорунда чыгармачылык менен ыр жазам, аңгеме жазам. Анан бир-эки китебим чыкты дегенде, анан азыр болсо неберелерим менен неберелер карайм, анан биякта Куланагайдын тургунумун. Медициналык тармакта 42 жыл иштедим. Абдан жакшы. Эмгек жолумду ошо ооруканадан баштадым да. Ошо бир эле жерден агарып, бир эле жерден көгөрүп, ошол жерден пенсияга чыгып, анан бул шайыр апалардын тобуна кошулуп, анан колдон келген аракетибизди жасап, жакшынакай жүрүп атабыз. Ооба. Апамдын дагы аты өзгөчө экен, Чүрөк деген ким койгон атыңызды? Апам багыштыгы балдары токтобой жүрүптүр да. Анан бир күнү эле түш көрсө эле, бир тайжем түш көрөт экен. Түш көрсө эле жанагы сууда болуп турбайбы, Чүрөк деген куш. Анан ошону кармап алыптырман, бул кыз болот экен. Куш экен. Аты Чүрөк коюлду. Ошо апамдар коюшкан. Ырым-жырымдын негизинде коюлган ат экен. Келиңиз агайыбыз, андан кийин сиз өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Токсобаев орто мектебинде музыка мугалими болуп иштейм көп жылдан бери. Анан бул таттуу апаларга келип, бөлөк эрки айылдан болсом дагы келип жардам берип, чогуу баштан бери болгон насаатымды айтып, өзүм музыкант болгондон кийин буларга кичине дем берип, жардам берип турам. Жалаң кыздар жана мен деген бекерден эмес. Ага, айтыңызчы, эжелердин бир сырын сизден сурайлы. Кандай урушабы, кандай эмеде? Мен урушуп кеткен жактарын көргөн жокмун. Ынтымактуу аял. Баардыгы ынтымактуу. Бирдей аз айткандай эрте келип, кеч кетип дегендей. Дилгир болуп турушат да. Агабыз дагы жашырганын дагы билдик деп кой. Анткени баягы сиз дагы бул жактыксыз да, ошондуктан баягы көп нерсени айта алган жок окшойсуз. Мейлиңиз, бул дагы жакшы жооп болду. Келиңиздер, эми биз алгач таанышып алдык. Мынакей азыр программабызды ырдайбыз, күлөбүз, кыскасы жакшы кызыктуу оюндар болмокчу. Ошонун баардыгына сиздерден мыкты жооп күтөбүз. Анан программабыздын шаңдуу болушу сиздерден көз каранды. Келиңиздер, анда баягы маанайшат отуруп бериңиздер. Шартын түшүндүрүп өтөйүн. Бизде атайын кызыктуу суроо жоопторубуз бар. Башыңыздардан өткөн кызыктуу учурлар, андан сырткары ырдайбыз.
кыскасы программанын жүрүшүндө болмокчу. Анда алгач эле программабызды бир шанга бөлөйлүк да ырдап алалык. Мынакей Майра Шапабыз ушундай эмоция менен белгилүү мурда өттү. Анан кантип сиздерди өрчү деп айтпайбыз. Абдан жакшы ырдадыңыз апа, келиңизчи. Топко кандайча келип кошулуп калдыңыз? Топко ушинтип эже кирип алыңыз апа. Ушундай ырд айтып ырдап көрүңүз деп эме кылганда келип ырдап эмесем жактыр алып калды. Калды дейсиз. Азыр айтыңызчы, апалардын ушундай мыкты ырдарын сиз кайдан билесиз? Эми ошол артынан эле ээрчип, кайсыл тойдо болбосун карап жүрөсүзбү? Мен бул апалардын үстүртөдөн көз салып жүрдүм да, башка жакта шайыр апалар уюшуп атыптыр деп мисалы Жүрөк эжени мен кенере келин болуп келдим. 22 жыл болду мен келгениме деле. Ошондон бери мына бул жеңем болсо, алысын болуп калат, жеңем болсо училищеда мени окуп жүргөндө сабак берчү, ошондо эле ырдап жүрчү. Батма апам болсо, бул апабыз болсо мугалим болуп сахнада эле жүрчү бул апа деле. Азыр ушу шайыр апалардын сценарийин түзөт. Ушундай, ай мындай сен ырда деп апалардын окуучулардай тизген ушул апабыз да. Ушундай эме менен чогултуп калдым. Апа Гүлсалим апаны дагы апа келип ырдап көргөйсүзбү, үйүңүздү көрөлү деп мына Жумак агайды эң биринчи түптөлгөндө эле Жумак агайды чакырып агайга салдым. Агай менден да аябай такшалган адам да. Ай аза сонун апаларым бар экен. Уланта бер, баштай бер деп агай да мага аябай көп дем күч берди да. Ошол себептен ушул апалар чогулуп калды. Абдан жакшы экен. Келиңиздер, эми биздин биринчи бөлүгүбүз бул кызыктуу окуялар. Бул көпчүлүк ушул шайыр апалар болобу, деги эле чыгармачыл адамда кызыктуу учурлар өтө көп кездешет да. Анан азыр аябай ойлонуп калдыңыздар, кимиңиздерде бир кызыктуу учур болуп бир күлдүрөсүздөр элдерди, келиңиздер анда. Ай мен эмес бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Азыркы кыздар бактылуу да эле. Тимеле бар жоктун баары шайма шай болуп ушундан аркадай тимеле кучакташып жаркырап жайнап келет, анан билбейм андай кийин жашоо шарттарын. Биздин убагыбызда деген мен сүйгөнүм келди. Жүрү индийский кино болот экен куланакта де. Анан эле мен макшы болуп индийский кино иштеп жүрөм өзүм. Анан кийин индийский кинону жакшы көрүп эле коем, барайын да анан кийин түшүп алдым. Түшкөнүм бадабоз. Анан кийин бадабоз менен келатам, мен бадабоз беле ошол сыяктуу анан аны менен келатып эле немесе эле ичинде деле киши көргөн эмесмин, экөөбүз эле келатабыз баягы бадабоз менен.
Анан эле куланактын баарын айланып келип эле тиги эме жок бекен, клубда киши жок бекен десем, 1000 асыр клубчу деген могу жакта экен деп эле анан эле бир жаркыраган эле тамга алып эле жаркыраган свет жерге барып эле Водовоз менен бардык. Түштөгү айланан сакары могу жерден келген ак сакар элечек кийген кемпирлердин баары балекет мээнетиңди алайын деп эле жабышып эле баягы мени кударбады. Бир кысык эле болуп калдым, жаан деле жаап атат. Аңгыча баягы водовоздун үстүндө шартынан 10дон ашык бала түшүп атат. Мына сагана ошондон кийин келин болгондон кийин ушул жерге отуруп калдык. Карабайсың жаштар тимили жанагы эмне чубалжыган машина менен келип атат. Мен бар кошулады болса. Анан айтып болбойт, балдар бар үстүндө дебейби. Анан кайнатам эме болчу да түшүп урушуп атат. Таң күргүрайын шүмшүктөр силер каякта жүрдүңөр эле деп. Ким эле толтурабай водовоздун ичинде анан ак сүйүү сенин көзүң жок деп отуруп калды. Андан жакшы экен. Келиңиздер, дагы кимиңиздер да кандай бир кызыктуу учур. Бала кез болчу да. Анан баягы көбүн эле байкелер менен иштедим да, мен жаш кыз кезим. Анан кийин тиги жерден жем жүктөйбүз нарынан. Жем жүктөгөнү кирсек эле мен баягы фойка тумак кийип алчумун. Бир киши келип эле сүлкүлдүгүнө таң окутат тур деп. Улар өлүп турсам анан байкелер айткан, ай бул биздин кыз десе, ой кечирип койгоңдар шуну өчүрүп койдум. Эметип ошойдон барып анан жем жүктөп барып чөй жакка чейин барып койчуларга тарап берчи сагиси сайыспыйсана. Трактор келе сакта бир киши токтотуп, ай досай, кел могу аракты ичесиңби? Мен ага бир мушак жемеши. Жок. Тай келен могу аркаш жактан жок, ичпейм мен. Мен эркек болсом ичпейм десем, атай окуй, кечирип койгонмун, кечирип кой деп. Сиз эркекте келип жүрөсүз. Эгери ошондой болчу экен да, трактор айдаса, мисалы, кийимге деле маани берчү эмес экен. Ошол замандын талабына ылайык ал кезде кийим деле жок болчу экен. Баягы илгери апаларыбыз айтып калышат, жонубузга кандай кийим туш келсе кийип алып, оокатыбызды кылып жүрө берчи элек депчи. Мына ошол заманга дагы бир кайтып келдик. Келиңиздер, эми кайра эле программабызды бир шанга бөлөйлүк дагы. Батма апам ырдатайын деп турат. Азаматсыз апа, үнүңүзгө береке. Апа келиңиз, бул топко кандайча мүчө болуп калдыңыз? Кызым айткандай тиги мурун эле ырдап жүрчүмүн да. Анан шайыр апалар деген ушундай болуп жүрөт деп аны кызыгып телевизордон карап калам. Жүрдүм. Анан эми мен буларды чогултуп алгыдай деле мындай эмем деле жок. Эме болуп жүрдүм да, эми ушундай уюшсак, ырдасак жакшы эле. Биз бир жылдары 4 кварталга бөлүп ырдаганбыз да. Ошондон кийин ким ырдайт, ким мындай кандай эмеге шыктı, ошонун баарын эме кылып жүрчүмүн. Али бир күнү аза чакырып калып, жеңе беркелиңизчи. Эмне болду? Ай, ушинтип тиги шайыр апаларды эметели уюштуралы. Ана сиз кичине мындай билесиз деп баарын алып келип апаларды эме кылалы, ырдаталы. Кайсы чакырып телефон менен чакырып алып анан кийин баарын
Sen gel Aytaşpü, Eşpü, Ahmatpü geldi bari çakırıp aldı. Çakırıp alıp ondan geldi şundan pikirleştik. Anın özümüzün evimizge jaraşa boluş керек da. Har bir adamdın özünün kuruğunda jakşı adam bolsun. Baya jakşı menen жүрсөң жетесиң Мураска, жаман менен жүрсөң каласың уятта дейт. Уят тылбагыдай жакшы адамдарды чогултуп алалы деп өзүбүздүн курубузда ушундай момундар бар, шайырлар бар. Бири-бирибиздин сөзүбүздөн бирибиз чыкпаган адамдар менен чогулушпайбыз. Мынакей боз үйдүн ичинде аба дагы салкын болуп келатат. Ысыбай калдыңыздарбы? Желгелип атат. Жакшы болсо, келиңиздер эми биз оюнубузга өтөлүк. Биздин оюнубуздун шарты бул импровизация деп айтылат. Мында сиздер эмне кыласыздар? Болгону сүйлөбөйсүздөр, турбайсыздар ордуңуздардан, болгону ушул ордуңуздарда отуруп алып бир жаңсоо иретинде мен сиздерге тапшырма берем, ошону аткарып бересиздер. Гүл Салим апабызга мындай кыял жоругуна жараша мен тапшырма бергим келип турат апама. Азыр бир урушкан айылдын ролун аткарып бериңиз. Кимди урушайын деп турасыз? Абдан жакшы болду апам. Чындыгын ачыгын айтты. Майраш апаны карап ошол өзүңүздү чалыңыз катары элестетип урушуңуз үчүн. Апама кол чабал. Салим апа чалым деле уруша албай болуш керек. Жооштон жоон үн чыгат деген сөз. Келиңиз анда Чынар Гүл апабызга дагы кезек келип отурат, апабызга ооз колумузда ойноп бериңиз деген тапшырманы бергим келип турат. Мен кырмалайм. Азамат, апа деп айткандан дагы оозум барып айтат. Апаларыбыз аябай жаш көрүнөт экен, эжем деп айтсам болот экен. Жаш кезинде трактор айдаптыр. Деги эле койчу көп кыртуу табат дейсиз экен. Азыр дагы ооз колумуз ойногонун көрүңүздөрчү. Азамат сиз апа, келиңиз эми Майраш апабызга тапшырмабыз бар экен, кийиз басат дейбиз. Aldaldığından karasam, altılığın kırgıday. Aldaldığından karasam, altılığın kırgıday. Кандай окат жасасак дагы ошол жерден сөзсүз бир сөз болуп, бирок чыныгы таамай айтылган сөздөр ошол туура айтылат. Жакшы. Абдан жакшы экен. Келиңиздер анда кайрадан эле программабызды шаңга бөлөбүз дагы. Жумак агайыбыз азыр биздин ыргызды коштоп берет.
жазат деп жогоруда айттык элек, анан келиңизчи бир 2 сап ырыңыздан айтып өтүңүзчү. Төрөлдү мына небере, кичине экен эң эле, кызылет балапанга окшоп, кылктуу экен эң эле. Мен сүйөрүмдү, сүйгөндү сезесиңби неберем? Элжиреттиң энеңди эстүү жан болгун сен эми. Эмгегин актап барынын, эл үчүн тийсиң кирең. Аруу бол, асыл бол. Ардагым мен неберем. Кара сөз түрүндө дагы өзүнүн жүрөгүнөн чыккан апамда небересине арнаган жагымдарды уктук. Жумак агайыбызга суроо бергим келип турат. Музыкалык мектепте мугалим деп калдыңыз. Канча жылдан бери ушул кесипти аркалап келесиз? 40 жыл болду. 40 жыл, Анан Шайыр апаларга кандайча келип калдыңыз? Шайыр апаларга ошо бияка жанагы өргөсөлөргө анан мына 1 айда. 1 айлык өтүп да 2 така бияка келип катышып турам. Кимдигин кандай ким канчалык неме бар мен катышып турам бияка келгенде. Өргөсөлөрдү мен өткөрөм. Жанагы квартал болуп бөлүнүп 4 квартал бөлүнүп аябай чоң сон мероприятиялар өткөн, андан бардым тандалган. Бияка мен чакырышат. Эжекебиз кандай улук саат берет болду экен деп. Эжекеңерде илгери биз жаш кезибизде театрда иштегенбиз. Театрда иштеп 10 жыл иштеп андан кийин айылга келгенбиз. Айылда чыгармачылардан төрөчүлүк. Биринчи чыгарылышыбызда бир ырына күбө болуп аябай үнү дагы ушундай жагымдуу болду эле. Азыр аз эжеден да бир жагымдуу чыгарма суранып өтөлүкчү.
келечекте пландарыңыздар жокпу ушу шайыр аталарды түзөлүү деген? Ушуну жаңы эле биз өкмөт болуп отуруп, анан аталар бар, апалардын наушкалары деп коелу. Алар мындай концерт болгондо өздөрү спонсор болуп, баштыктарын көтөрүп, ушундай апаларга келип колдоп, коштоп дем күч берет апалар. Жана негизи оюмда бир ойлоп жүрөм, Жумага кайды баш кылып, биздин организатор Байкеда Ырдаев Бакыт Байке кылып, ушу апалардын, аталардын үндөрү бар, аталар бар, ошолорду чогултуп бир шайыр ата деп түзсөмбү деген планым бар. Негизи оюмда ойлоп жүрөм да. Жалгыз кылбаймын, апаларды өзүнчө кылып, аталарды өзүнчө кылып, сармерден кылып бир мындай жакшы ойлорум бар. Анан Кудай буйрса, апаларым жардам берсе, ошол ойду ишке ашырам деген буйрса. Чыгма берейин, эртең менен эрте туруңуз. Бети колду жуунуңуздагы ошол нерсени баштап туура бериңиз. Целый день шел снежок, чудо как хорошо. Вечерок бархатный заглянул в окно. Одевайся потеплей и по тишине аллей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Одевайся потеплей и по тишине аллей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Мынакей биз дагы ушундай программабызды баягы бөлүктөр менен даярдаганыбыздын себеби сиздер аябай баягы көп кырдуу талант болгондуктан ушундай бөлүктөрдү киргизебиз, кызыктуу болуш үчүн. Себеби сиздер бир гана бул жерден эмес, конкурстар болгон учурда барганда кандай гана ролдор болсо дагы ырдайсыздар, бийлейсиздер деги эле баардык нерсени аткарасыздар. Ошондо бул да сиздер үчүн өтө жеңил жана аздык кылат. Келиңиздер, биз кайра эле бир артка кайрылып, бир кызыктуу учурду эстеп өтөлүк. Соңкөлгө баргандан кийин ушундай бош итип алып, түнү менен ырдайсың да. Ырдап түнүшүндө шаңды жүрүп, эртең менен биз таппай калачпайбы. Эртең менен чыкканда эле биз келин эмес эле мындай жашы өтүп калган кишилербиз да. Анан кечиндеги кыздарды тапкала дейт. Анда тиги жеңишем бар го жакшы. Аны эми кечкирсин, ана кечкиргенде таап берейин. Азыр таап албайм. Анан ошо жаштык кезде ошондой эле болот экен. Келел кечке оюн жок, эмелер. Батма апабызга дагы биздин оюнубуздун шарты менен тапшырмабыз бар. Апабыз эртең менен туруп уйсаганды аткарып берет азыр апам. Ушундай тиричилик кылганга не жетсин. Кайрадан эле ырдайлык. Ата келин, сүйсүн жалынамын. Gülüm ayım, güdayım, sürüsün yavrularım. Gelecek, yer gelecek, car benim
Bakıtım bacanım, üzerinden dikenimden tadı duvarım uzak ömür konağım, dilerim sana dayım. Sana kanday gelmiş dağlarım, ıslamayı sevdim dağlarım. Geçecek ağlar kara Nur zamanla tuş geldi geleceğim. Senin baktın, benim baktın, cılızlar yeşerim. Aytsam çılgın yüzünü birge görmüştüm. Atamadan, yapamadan, yüzüm Чармачылыктан сырткары кесибиңиз эмне? Кесибим фельдшер болуп 42 жыл иштедим. Анын ичинен 37 жылын старший медсестра болдум. Анан элден журттан айланышып алып, эл эмгегинди жебейт экен. Азыр ошо сыйдын ушунда жүрөм. Эми деле иштейм. Ооба. Айылыңызда жардамчы болот бе? Эми деле Ине сайбеп койду. Алгачкы жардам берем дейсиз. Алгачкы жардамдарды берем. Кээде тиги шов салт да жиберем. Бие бирөөлөр бара албайт нагырангандай. Жеңилдерин жактан кетиргенге аракет кылам. Экинчи. Гүлсалим апабызга дагы суроо бергим келип турат. Гүлсалим апабыз дагы аябай ойлонуп, бир созулонуп, өзүңүздөр айткандай биздин эң созулонгон апабыздын бири деп атасыздар. Апа айтыңыз, өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу айтыңызчы. Азыркы кесибим пенсионер Шайра апа. Мына эң негизги кесиби Шайра апа экен. Кимдер гана Шайра апа кесибим деп айтат. Аз эжебизге дагы бул тапшырманы бербесек болбойт. Эң жаш жетекчи болгондуктан көпчүлүк учурда боенууга туура келет. Туура айтамбы? Анан аз эжеге азыр боенуңузчу деген бир тапшырманы бергим келип турат. Келиңиз анда. Калганын клубтан жазайм. Кыскасы шаштырганда канча минут жетип атат ошондо сизге? 5 гана минут. 5 гана минутта боелам. Азаматсыз абдан жакшы экен. Келиңиздер анда ушул топтун ичинен бир кыргыз элиме баталып дегеле, калың журтка баталып, өтөлүк анда Жума агабызга сөздүү кезекти берсек. Айылдагы Шайра апаларды көрсөтүп, элге көрсөтүп чыгарып аткандарга силерге да чоң рахмат. Такай ушундай жакшылыктарда Шайра апаларды болобу, таланттууларды таап, ошолорду элге журтка тааныштырып жүрө бериңиздер. Анан эми биздин жолубуз ушу негизинен шыдыр болсун. 2 жылдан бери пандемия оорусуна карата ушундай болуп калды. Эми келечекте биз дагы ушу жанагы башка республикага барып, Ошко Жалал Абадка көлгө дегендей ошондойлорго катышып, биз дагы алдыга ишибиз жылсын, оорусулуктан сырт бололу, ден соолуктуу бололу, небере чөбөрөлөрүңүздү жетелеп, ырдап жакшынакай жүрө бериңиздер.
Кармагы. Сіздердің дағы ишиңер ийгиликтүү Фул болсун, батабы дайыма дейсиз, жолуңар Силерге дагы ишиңер ийгиликтүү болсун. Эркек адамды сыйлоо деп мына Жума агабызга дагы сөз бергениңиздер абдан ыраазы болдук. Сиздерге дагы үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Мындан дагы чыгармачылыгыңыздар токтолбосун, дагы алдыда узак болсун деген жакшы тилек менен мына бүгүнкү программабызды жыйынтыктап жатабыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүлөрүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Бүгін мына біздің айлаймабызда жакшы күн болуп отурат. Барыңыздар көп болуп турасыздар. Себеп дегенде ушул Учкун айыл аймагындагы Куланак айылында Татты апа атындагы шайырлар апалар бүгүн ушу кадырлуу кеч программасына өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап отурушат. Бул Татты апанын группанын түзүлүшү боюнча токтоло кетсек, ушул 2016 жылы түзүлгөн экен. Курамы 12 шайыр ападан турат экен. Азыркы убакта коомчулугубузда болуп аткан пандемия, ушул оорулар карабастан ушул апаларыбызга ушудан пайдаланып терең ыраазычылык таазим кылат элем. Жеке өзүм атынан, айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин атынан, айылдык кеңештин депутаттарынын атынан. Себеп дегенде бул кишилерди көрүп атасыздар, ар бир небере чөбөрөлүү колдорду эле бош эмес. Ошого карабастан айылыбыздын маданий массалык иш-чараларын өткөрүүгө активдүү катышып иш алып барышууда. Биз айыл өкмөт тарабынан буга чейинки ушул менин иштегенге чейинки убакта бул колдоо көрсөтпөстөн эле өздөрүнүн демилгеси менен ушул иш-чараны өткөрүп келишет. Ушуга мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Мындан кийинки иш-чараларга ушул айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджеттен өзүбүздүн бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша бир акча тыйын каражатынан бөлүп берип ушул иш-чараларды өткөрүүгө колго алат элек деп тилек кылат элем. Өткөн жолу ушуда баарыңыздар бир план кылып иш алып барганга деп иш максат койдук, план максат койдук эле. Мына 11 август күнү малчылардын тою деп. Мына азыр баарыңыздар көп болуп турасыз. Ушу тойго көп болдук. Тойго өзүңүздөр баа чыгардыңыздар. Баарыңыздарга таазим рахмат айтам.
Thank you.